Урматтуу көрүүчүлөр, Ат баш районунун Акмойун айылында эң көп китеп окуган аталарыбыздын ана башында турат. 83 жашта болсо да, мына бүгүн караңыздар, ачкиси жок. Китеп окуйт. Кулкен атабыз менен бүгүн маек курганы келдим. Китептин баалуулугу боюнча сүйлөшөбүз. Ата кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Ата, китеп боюнча азыр эми жаштар китеп окубай калды, соткага кирип кетип атышат дейт. Сиз бир жылда болжол менен канча китеп окуйсуз? Көп китеп мана айтууга кандай десем, жазып жүрүш керек го. Жазып жүрүш керек, Колума тийгенли китепти окуйм көп. Мына азыр мен айылдын китепканасына барсам, бүт китептин баарын окуп койду дейт. Могуреки ат башына алып келип берип атпайбы балам. Мына атага Центральный библиотекадан мына барып алып келип берет. айылдын китепканасында, урматтуу көрүүчүлөр, ата окуган китеп жок калды. Эми борбордук китепканадан балдары ташып келип берет. Китептин кандай пайдалары бар, ата? Китеп Дургосорду кеңейтет. Илгерки өткөн кеткенди, тарыхты эсиңе салат. Касыркы заманды эсиңе салат. Не бир мыкты роман, повесттер, аңгемелер жакшы жазган экен. Сынган кылычты окудуңузбу? Сынган кылычты 20 жыл окудум го. Ой, Каныбекти. Каныбекти бала кезде окудум. Жусуп Баласагын. Жусуп Баласагын таба албай жүрмүш окубай. Ошону белек кылышыбыз керек экен. Манас эпосун. Манасты окудум. Агындылар. Агындылар, Шайлоо Өктүйшей. Агындылар окудум. Жаңы чыкканда эле биринчи окудум агындылар. Жаңы чыкканда эле биринчи. Баракелде. СССРде чыккан китептин баарын. Ооба. Мен тиги бир жакка барып калсам, чыгарып барып. Кымбат арзанына карабайм китептин. Жанымда эгер тыйыным болсо, чайды кое туруп китепти алам. Кемпир мурушат. Келжирбе чайын окутуң деп коем. Жакшы китеп. Акчаңыз болсо эле китеп аласыз. Болуп калса. Баракелде. Жана эле неме деген чыкты? Арстанбек. Жапжаңа нарында. Анан ошону сатып атат деп угуп, нарынга жумуштап баратып кемпир менен. Анан ошону кайда сатат десем, немеде сатат дейт. Агестеме бар эмеспи? Радио, телевидение. Ооба. Ошондо сатат деден, ошого барайын деп атайын бир. Такси алда ошого жеткизчи десем, ошол эле жанында экен мындай эле. Аны экиде ялдап атып, мындай кой. Мындай муну антип акча төлөйбүз деп билсем, русун неме бар, кабар жүргүзүлөндүр. Ошол сатат экен. Могу демен тамдарында экен, Винниский тамдай. Чуулдаган эле жер кирип чыккан. Ошого кирип, ой, Арстанбек чыкты, ким сатат кана? Айткылачы десем, мына мен сатам дейт. Сен сатсаң канча сом турат? Десем, 500 сом турат дейт. Мына 500 сом. Десем, муну эми неме істеп атпайбы келмеңиз. Бизнес кылыңыз. Окуп бүтүп, окубагандарга бериңиз. Алар окуп балан сомдон, тиги окуп балан сом берет. Баракелде отур, акылың мыкты экен деп койдум. Мына Кулкен атабызды караңыздар, 80 жаштан ашты, Кудайга шүгүр. Эс тутуму ордунда, сүйлөгөнү ордунда, дайыма китеп окуйт. Демек, урматтуулар, кимиңер эс тутум ордунда болот, нерв болбойм, стресс болбойм, депрессия болбойм десеңиздер, биздин Кулкен атабыз силерге үлгү. Туурабы, ата? Пенсиядан дагы китепке жумшайсызбы дайыма? Обязательно. Мына бүгүнкү иштегендер, бизнесмендер, айлык алгандар, айлыгыңардан өзүңөр китепке акча коротосуңарбы же коротпойсуңарбы, өзүңөр ойлоп көрүлү. Атабыз болсо пенсиясынан дайыма короткон угам. Дагы китеп жөнүндө бир айтып бериңиз. Муну Кыргызстан боюнча көрөт видеону. Китеп деген өзү аябай адам баласына акыл сезим берет чыгармада. Не бир мыктылар бар, не бир жамандар бар. Ошондон өзүңө түшүнүп кабыл алып, начардагын четке чыгарып койсо болот. Баракелде. Китеп тынбай табылып калса эле окуй берем. Табылбаса ылана деп туруп коем. Ушул окуган китептериңизден канча жаштайыңыздан эле окуйт турбайсызбы? Мен Эң жаккан бир 10 китепти айтыңызчы. 10 китебим? Эң жаккан, сизге таасири көп калтырган. 10 китептен биринчи эле Каныбек деп койсоң болот. Экинчи тиги Сынган кылыч. Анан андан кийинкиси эмес, Сынган кылычтан кийинкиси. Айтып атам. Уландысы кел. Кел. Анан тиги Касымалы Байыновдун көз боюнда деген немеси. Канча болуп кетти? 4 болду. 4. Анан 4 болду. 4 болду. Толуп атат, Пушкинди окудум, которулган. Которулбаганын.
kodu yok. Orsa okuyalım. Düşünmeyim de. Biz görke düşünemiyorum bana orsa okuyalım. Kotarmasındır. Kotarmandır. Karаңыздар. Orsalardan. Ben başka hemen kitaplarından okuyayım. Tangır, ne diyor şu an ilk? Asıl gamsat bir ömür mesela. Gamzatып. Ben onu okuyayım. Baydılların kitabını okuyayım. Midin'in kitabını okuyayım. Barakeldi. Mıktı akımlar. Агындылар. Ağındılarda okuyayım. Жана Гапыр Мадаминов деген агай чыкпады. Ошонукун окуй алдыңызбы? Kim degen? Гапыр Мадаминов деген агай Yok. азыркы убакта. Yok, okuyayım. Ошо кишинин китептерин белек кылайын сизге. Kalpaytkanda olmaydı. Жусуп Баласагындыкын берейин. Дагы кайсы китептерге жетпей жүрөсүз? Böyle kitaplarım. Болму. Koluga. Айылдык китепкананы толтурсак алып окуй бересиз буюрса. O ayıldı kitapkana tolup dursa alıp okuyuverem. Ата, ушу азыр эми 80 жаштан ашып калдыңыз, китепти көп окубай калдым дегенде айтып атпайсызбы? Ушу азыр бир жылда канча китеп окуйсуз болжол менен? Bolcol menen 100'den aşağı okuyayım o. 100дөн ашык. Mümkün kitap köp olsa okuyuverem oturur. Toluk okuyalmayım bil. Yermekte okuyayım bil. Урмат, 20 minut, 1 saat, 2 saat. карагыла, урматтуу Ondan көрүүчүлөр. iyi uyku uyuyat. Атабыз 83 жашта толук окубайт бир китепти. Ошондо 1 саат, 2 саат, кээде 15-20 мүнөт бөлүп отуруп, бир жылда 100дөн ашык китеп окуйт экен. Сиз канча китеп окуйсуз? Урматтуу биздин видеону көрүүчү.